Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондуна будан 10 күн мурун Жалал Абад облусунун тургуну Сагынбек Айдошев көзүнө жашын алып кайрылгандан кийин биздин фонд тез арада ичинде Жалал Абад облусуна барып, жеринен таанышып келген. Ал эми бүгүнкү күнү ыкчам иштердин жыйынтыгы менен 29 ноябрь күнү Бишкек шаарында жайгашкан Манас эл аралык аэропортунда энелердин батасы менен учуп кетти. Ниетиңер Аллага аманат. Ушу силерге способу менен баран баягы берип атасыз. Кыргыздын ушундай жигиттери көбөйсүн. Элине кызмат кылгандар көбөйсүн. Кыргыз элинде ден соолугу чың адамдар көбөйсүн, айналайын. Ата-энеңин пешенесине ушу ооруп турдум, ойноп турдум деп, ошол жага илдетиңди таштап, күлүп жайнап пешенең жарыксыз жерге сени ээрчитип кетип аткандарда, алып кетип аткандарда тынч эсен аман кайра эл журтуңа келиңиз. Тууган уруң аман болсун, сен келсең элиң аман болсун. Рахмат айналайын, баягы берген баталар кабыл болуп, Кудай буйрса, ушул барып келгиче биз бүгүнкү күндө керектелчү каражатты топтоп берген элге ыраазычымын. Эми Кудай буйрса бизге ушундай бата тилек, намазда дуа кылып туруңуздар. Амин. Кудай буйрса ушул берилген бата тилек кабыл болуп, жаркырап мекенибиз гүлдөп өскөн. Өлкөнүн катарында болот, эч ким кыйналбасын. Сагынбек мекендешибизди Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов баш болуп жандап барууда. Себеби бул фонд буга чейинки Индияга болгон сапарда ооруканалар менен тыгыз иштешүүгө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонд негизделген негизги максаттарыбыздын бири ушундай бир кыйынчылык күн болбосо экен бизде. Эгер ушундай кандайдыр бир бирибиз кыйналып турсак, ылдыйда жөлөк, өбөк болуп, бирибизге бирибиз түрткү болуп, дем күч берип тура турган бир кыргыздын намыстуу уул кызы катары кол сунуп келген аракетин жасап келебиз. Бирок бул жерден мен айтайын дегеним, мен ушунчалык жан дилимден ыраазычылык билдирем. Жалпы кыргыз мекендештерге жана анын ичиндеги кайдыгер карабаган ар бир мусулман бир тууганга ушундай кыйынчылыктан кийин бүгүнкү күндө канчалаган биздин бир туугандарыбыз ден соолугун жакшыртуу максатында биздин Кыргызстанда ушул пересадка кылуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан биз Индияга барууну аргасыз болуп атабыз. Бирок ал жакка да баруу бул жеңил болбогондуктан мына канчалаган чоң акча керектелет экен. Бирок ошол акчалар бири-бирөөнүн бир чечип койчу маселесине туура келбегендиктен бүткүл ушул кайрымдуу эл ушунчалык биздин ушул көтөрүп чыккан демилгеге Кайрымдуу бол коомдук фонд жана ушул демилгеге дем күч берип, колдоо көрсөтүп, мына Америкадан, Италиядан, Германиядан, Россиядан, деги эле биздин Кыргызстандан мына ушул кол сунган мекендеш сиздердин салымыңыздар менен бүгүнкү күндө канчалаган бир туугандар ден соолугу жакшырып, канчалаган бир туугандар үй жайсыз жүргөн бир туугандар үйлүү болуп атат. Ошон үчүн деги эле эч кимибиз оорубайлы, кыйналбайлы, мына Сагындыда бүгүн ушул чакырык кылып, ушул Сагында балдардын кашында, мына кенекебиздин жанында эне баладан Кудай ажыратпасын. Ушунчалык багы эне жүрөгү сыздабасын. Ушул ден соолугу жакшы болсун деген биздин чакырыкка кайдыгер карабаган ар бир тууганга ыраазычылык билдирем. Анын ичинде ушул Сагындын айылдаштарына, айыл башчысы байкелерибиз баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Ушул Россиянын мечиттердин алдында туруп алып, коробканы көтөргөн биздин мекендештер, бир туугандар ушунчалык жан дилден ыраазычылык ушул эмекелерибиздин берген, атанын берген батасы кабыл болгон болсун. Кудай буйрса мына бүгүн биз аэропорт, Манас аэропортунда турабыз. Ушул жактан дагы ден соолук жакшырып, буйрса биз да сүйүнүч менен келишибиз насип болгон болсун. Урматтуу кыргыз элим, мен мына Индияга бүгүн сапар алып жатабыз. Рахмат, Алла ыраазы болсун силерден. Рахмат, жардам бергендерге чоң ыраазымын. Мына ушинтип Кудай буйруса биз ойлойбуз, мындай ынтымагыбыз, биримдигибиз дайыма бекем болсо, биз көп кыйынчылыктан чыгып алабыз, көп маселени чечип алабыз. Бизге анын үчүн бир гана ынтымак менен биримдик керек. Мынакей тынчтыктын дагы ушул ден соолук маселеси боюнча кайрылганда 14 күн, 15 күн аралыкта $30,000 акчалар чогулуп, бүгүн ден соолугу жакшы болуп турат. Сагындагы ушул эмеси боюнча кайрылуу жасалганда мына 13 күн болуптур. 13 күн аралыгында ушул чоң суммадагы акчалар чогулуп, бул кайдыгер карабаган мекендештин бир чоң жыйынтыгыбыз бул. Анан Кудай буйрса, Аллах насип кылса, ушул ниет үмүттөр орундалсын, эч ким кыйналбасын.
мекенибизде тынчтык болсун, амандык болсун. Ушу Кудай буйруса эне көз жашы эч убакта төгүлбөсүн, жүрөк сыздабасын. Нью-Дели шаарына жайгашкан Махатма Ганди атындагы эл аралык аэропортуна жеткенибизде Сагынбек мекендешибизди доктор өкүлдөрү тосуп алып, тез жардам менен дароо ооруканага алып кетти. Мына урматтуу бир туугандар, биз буюрса ушул Индияга келип жеттик, Кудайдын ачкысы. Эми жараткан зат ушул тартыбызга даба берсе экен деген чоң үмүттөбүз. Жалпы колдоо көрсөткөн жалпы кыргыз мекендештер азычылык. उसका वो वाला टोन नहीं करना। Сагынбек Айдошевдин айылдаштары Индияга келип операция жасалышына эбегейсиз салым кошкон. Алардын катарында Советбек, Умар, Төлөн, Болот, Мирлан, Азамат, Нурсейит, Бакыт, Камболот, Эрмек, Мамбет, Илеман, Заир, Руслан, Каримжан жана Сагынбектин туулуп өскөн айылынын башчысы Жаныбек Маматов эбегейсиз салым кошкон. Бул аталган инсандардын атын мактап чыгаруу эмес, башка кыргыз элибизге үлгү катары айтмакчыбыз. Ал эми бир эле айылдаштар эмес, жалпы кыргыз эли колун сунуп жардамын берүүдө. Артында Американын Филадельфия шаарында эмгектенип жүргөн кыргыздардын атынан 2000 АКШ доллар дагы берилген. Мына Кудайга чексиз шүгүрлөрдү айтып, жараткан затка көптөн көп шүгүрлөр болсун. Жана жараткан затка мактоолор болсун. Ушундай бир жакшылыкка кол сунууну насип кылгандыгына жана ушундай жакшы ишке бир себепкер болууну жараткан бизге насип кылгандыгына анан биз бүгүн Кудай буйруса мына Индия мамлекетине келдик. Мына азыр сиздер көрүп турган Фортес деген клиникада турабыз. Бул жерге бүгүн дагы биздин келгенибиздин себеби ушул сагын мекендешибиздин жана ушул тынчтыктын келинчегинин ушул ден соолугун чыңдоого жана башка ушул бүгүнкү күндө Аделинанын дагы бул жака келүүсүнө аракет кылганбыз. Ушу 3 мекендешибизди алып келүүгө. Аделинанын ушул бир аз документация боюнча бир аз кармалуулар болуп калып, 10 декабрга калды. Бул жерге болсо азыр сагынды алып келдик, Кудай буйруса. Ушул сагынга кимде ким салымын кошкон болсо, сагындын ден соолугунун дени сак болушлугуна жана ата энесинин маңдайында аман эсен турушлугуна ушул жан үрөп кол сунган мекендештер, Алла ыраазы болгон болсун сиздерден. Бул жакшылык кылуунун бир себеби өзүбүз бир адамдарга жакшылык кылып, кайра өзүбүз жараткандан жакшылык күтүп атабыз. Ушул жакшылыкты жакшылык чакырат дейт. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, келиңиздер. Бир келген бул жалганда баарыбыз конокпуз. Бирок эртең бизди кандай күндөр күтүп атканын биз билбейбиз. Билбеген бул сырдуу дүйнөдө жашап жатабыз. Анан Кудай буйруса ушул ар бир кылган жакшы ишибиз жараткан жардамында болсун. Эч бир инсан оорубасын, эч бир жан оорунун даамын татпасын. Ушул колубуздан келсе мындай ишке кайдыгер карабайлы. Канчалаган биздин мекендештерибиз кайрылып атат, күн санап кайрылат. Бирок тилекке каршы биз жетише албай келебиз. Ошон үчүн Кудай буйруса көптөн көп аракет кылайлы. Жана ушул сагынды бүгүн мына азыр сиздер көрүп турган клиникага алып келип, ушул реанимацияга алып кирип жаткызып жайгаштырдык. Кудайдан көп-көп дуа кылып туруңуздар, көп-көп намазда дуа кылып туруңуздар.
көп бата тилек ушул бизге бата тилек кылып туруңуздар, Кудай буйрса. Анан ушул Сагындын айылдаштарына терең ыраазычылык билдирем. Ушул Сагындын айылдаштарына жана ошо айыл башчысына, ушул бардык мекендештер, сиздерден Алла ыраазы болсун. Ушул Сагындын ден соолугу жакшы болуп кетиш үчүн Москванын бардык мечиттеринде коробканы көтөрүп, Сагындын ден соолугу үчүн салым кошкула деп чакырып кылган мекендештер, Алла ыраазы болсун. Дүйнө кыргыздары, мына Америкада жаткан, иштеп аткан дүйнө кыргыздары, Россиянын бүткүл ушу Кыргызстандын аймагында жана бизге ушул бияка билет келишибизге себепкер болгон ошол билет маселесин, самолетко билет алып берген бир тууганым, Аллах ыраазы болгон болсун. Өткөндө дагы келаткан тынчтыктыкында, келатканыбызда дагы кетип атканыбыздын дагы билетин алып берген. Эми мындай жакшылыкты негизи көрсөтпөй кыл дейт, бирок биз айтып, бул нерсени бир адамдын бир атын чыгарып мактоо же даңазалоо эмес. Бул жөн гана бийик адамгерчиликтен бир көрсөтүү жана башка өзүбүздөн кийинки уулдарыбызга, келечек муунга тарбия иретинде чагылдырып турууну туура көрөбүз. Бул жака келишибизди дагы ошол өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан бизге келчү билеттерибизди алып берди, 5 кишинин билетин. Ошон үчүн Алла ыраазы болсун барыңыздардан, эч бир жан оорубасын. Анан биз Кудай буйрса жакшы маалымат менен, жакшы кабар менен бөлүшкөнгө жараткан насип кылган болсун. Аллах барыңыздардан ыраазы болгон болсун. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду кылып келген иштери бир гана жардам берүү эмес, элибиздин ынтымагын бекемдөө багыты да каралган. Бөлүнгөндү бөрү жейт, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөлөкелге кеп кетет дегендей. Байыртадан келген ынтымагыбызды азыр бекемдебесек, кийинки урпактарга запкысы тийиши мүмкүн. Андыктан кыргыз эле 5 манжа бөлөк билек бир дегендей бир билек бололу. Ал эми Сагынбек Айдошев азыркы учурда 20 000 акш доллар менен Индияга келди. Бул мекендешибиздин толугу менен сакайышына дагы 6 000 акш доллар керектелүүдө. Андыктан кайдыгер карабай, колдон келген жардамыбызды берели.